Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заман бапуналар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 Камчыбек Ташиев. Акылбек Жапаров Көлбаев менен же уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышта болсо, жоопко тартканга даярмын. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда Кайыңды шаарында УКМКнын Панфилов райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышы учурунда айтты. Атайын кызматтын башчысы Акылбек Жапаров Камчы Көлбаевдин апасынын тоюна барса, аны эмнеге жазалабайсыңар деген сөздөр болуп жатканын белгиледи. Ал 5 жыл мурда барган экен. Көлбаев менен мен деле тааныш болгом, жолуккам. Акылбек Үсөнбекович да тааныш болгон. Тоюна 5 жыл мурун барган. Бирок акыркы 3 жылдан бери биз менен иштеп баштагандан бери эч кандай байланышы жок. Эгер Акылбек Жапаровдун уюшкан кылмыштуу топ Көлбаев менен байланышы болсо, кандайдыр бир иштерди кылса, же чогуу отуруп чай ичсе, чогуу жүрсө, ал кишини жоопко тартууга даярмын, деди Ташиев. Булак Супер Кежи. Быйыл 9 айда эле Россияда 566 кыргызстандык баңгизат менен кармалды. Үстүздөгү жылдын 9 айында Россияда 500 жакын, тагыраагы 566 кыргызстандык баңгизатка байланыштуу кылмыш менен жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу өлкөнүн Россиядагы элчилиги билдирди, деп өкүлчүлүк Россиянын укук коргоо органдарын, Москвадагы кыргыз диаспора уюмдарынан жана аймактык бирикмелерден чакырып жолугушуу уюштурган. Анда Россия Ички иштер министрлигинин баңгизаттардын жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын өкүлдөрү былтыркыга салыштырмалуу баңгизат менен жоопко тартылган кыргызстандыктардын саны 2,9%га көбөйгөнүн айткан. Ошондой эле мындай кылмыштарга жаштар көбүрөөк аралаша баштаганын белгилешкен. Андыктан кармалган ар бир жаран сөзсүз жазаланарын эскертип, активисттердин мекенештерди мыйзамсыз аракеттерди жасабоого чакырууну өтүнүшкөн. Аны менен катар баңгизат менен алдап, тузакка түшүрүү, тобокелчиликтери да бар экенин эскертишкен. Иш-чаранын жыйынтыгында тараптар Россияда жүргөн Кыргызстандын жарандары арасында түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүүнү макулдашты. Булак Спутник Кежи. Орусиядагы кыргыз жарандарын милдеттүү медициналык камсыздандыруу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Татьяна Галикова менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-орус көп багыттуу мамилелерин актуалдуу темаларынын, анын ичинде социалдык, экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташтык, билим берүү жана саламаттыкты сактоо жаатындагы, ошондой эле миграциялык өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Эдил Байсалов өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоо жана маданий тажрыйба алмашууну кеңейтүү маанилүү экендигин белгиледи. Атап айтканда, Эдил Байсалов Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүн ЭЭП стандарттарына ылайык милдеттүү медициналык камсыздандыруунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурду. Ал бул маселенин оң каралышына ишенимин билдирип, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун сунушталышы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого жана мамлекеттер жана элдер ортосундагы достук байланыштарды тереңдетүүгө өз салымын кошуп жаткан кыргыз жарандарынын Орусияда жүрүүсүнө жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөктөшөрүн белгиледи. Өз кезегинде Татьяна Галикова Орусия Кыргызстан менен өз ара аракеттенүүнүн бардык багыттарындагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Булак Супер Кежи. Президенттин Японияга сапары. Жапаров Киото шаарына поезд менен барды. Бүгүн 18 ноябрда өлкө башчы Садыр Жапаров Японияга болгон расмий сапарынын экинчи күнүндө Киото шаарына барды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, Садыр Жапаров менен биринчи айым Айгүл Жапарова Япониянын байыркы борборуна Шинкансен ылдам жүрүүчү поезди менен келишти. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы Киото префектурасынын губернатору Такатоши Нишибаки менен жолугушат. Ошондой эле жогорку даражалуу коноктор үчүн маданий программа пландаштырылууда. Булак Супер Кежи.
Рамзан Кадыровдун уулу 1,5 айда 9 медаль менен сыйланды. Орусияга караштуу Чеченстан Жумуриятынын лидери Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу, Орусиянын эмгек кайратманы жана Орусиядагы атайын кызмат университетинин өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн медалдар менен сыйланды. Ошон менен соңку 1,5 айда Адам Кадыров 9 сыйлыкка татыды. 2 медаль тең Гудерместеги Орусиядагы атайын кызмат университетинин аймагындагы салтанаттуу аземде тапшырылды. Бул окуу жайда Украинага каршы согушка аттанган ыктыярчылар даярдыктан өтүшөт. Кадыров бул университетке кандай салым кошкону белгисиз. Адам Кадыров Куранды өрттөө кинеси менен камалган Никита Журавелди камеранын алдында сабагандан кийин медаль ордендер менен сыйлана баштады. Орусияда коомдун бир бөлүгү Кадыровду жоопкерчиликке тартууга чакырган, бирок полиция адамдын жашы жете электигин белгилеп, иш козгоодон баш тарткан. Соңку 1,5 ай ичинде Адам Кадыров Чеченстандын баатыры деген наам алды. Андан көп өтпөй Татарстанда да Дуслык ордени ыйгарылды. Карачай-Черкес аймагында дагы ага жогорку даражадагы орден берилген. 5 ноябрда 15 жаштагы Кадыров республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздоо кызматына бөлүм башчы болуп тайындалган. Бул тууралуу мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов Telegram каналына жазды. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров уулунун жоругун жактап Куранды өрттөгөн үчүн Журавел катаал жазасын алышы керектигин айткан. Ал ошондой эле уулу Журавелди сабап жатканы тартылган тасманы жарыялаган. Чеченстанда сот Никита Журавелдин камактагы мөөнөтүн 2024 жылдын 20 апрелине чейин узартты. Сот жарыянында айыпталуучунун бетинде ур токмоктун издери калганын көрүүгө болот эле. Мемориал укук коргоо борбору 19 жаштагы Никита Журавелди саясий туткун деп тааныды. Булак Азаттык.